Өлüm бул чындык, кабыр азабы чындык. Адамдардын туура эмес жолго баруусу жана ал туура эмес жолдо көп калып кетүүсүнө себеп өлүмдү унутуу. Өлүмдү ойлобогон адам ар кандай күнөөнү коркпой кыла берүүсү мүмкүн. Эгер ар бир пенде бир күн келип өлүүсүн, топуракка айлануусун, курт кумурскага жем болуусун, Мүнкер Накир суроосуна кармалуусун, кыяматта тирилүүсүн, бейиш же тозокко кирүүсүн ойлоп турса, өлүмдү эстей турган жана ага даярдык көрө турган болот. Абу Хурайра радиаллаху анхудан риваят кылынат, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам рахатты жок кылуучу, сындыруучу өлүмдүн зикирин көбүрөөк кылгыла деп айтты. Тирмизи жана Насаи риваят кылган. Өлүм аркылуу инсандын күнөөлөр кылуусуна себепкер болуучу рахаттар жокко чыгат. Инсан өлүмдү эстегенде рахаттары сынат. Дүйнөнү эмес, акыретти ойлоп калат. Жаман иштерден кайтып, жакшы иштерди кылууга өтөт. Өлүмдү ойлогон, өлгөндөн кийин бул дүйнөдө кылган ар бир иши үчүн жооп беришин ойлогон инсан Аллахтын айтканын кылып, кайтарганынан кайтып жашоого аракет кылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушул хадисте сиз жана бизге айтып, өлүмдү көбүрөөк эстөөгө буйрук кылып жатат. Ушул хадиске амал кылып, ким болушубуз маанисиз, бир күн өлөрүбүздү эч унутпайлы. Бул дүйнөдө кылган ар бир ишибиз үчүн эсеп берүүбүздү дагы унутпайлы. Ошондой эле кабыр азабы дагы чындык. Эми ушул темага тиешелүү суроого доктор Закир Найк хафизахуллахтын жоопторун тартуулайбыз. Бангладештик Риас тарабынан мындайча суроо берилди. Эмне үчүн Аллах инсанды кабырда азаптайт? Кабырда азапталганы ордуна акыреттеги азаптан кутулуп калуусу мүмкүнбү? Ошого альтернатива катары кабырда азапталбаган киши болсо, акыретте жаза алуучулардан болобу? Суроо Риас аттуу бир тууганыбыздан берилиптир. Анда эмне үчүн Аллах адамды кабырда азаптайт? Кабырдагы кыйноолор ордуна акырет азабынан кутулуп калабы? Эгер акыретте дагы азапталса, адилетсиздик болбойбу? Же кабырда азапталбаган киши акырет азабын татыйбы? Бул туура эмес болуп калбайбы деп сурап жатат. Аллах субхана ва таала Кур'ан-ы Каримдин Али Имран сүрөсү 185-аятында ушинтип айтат. Куллу нафсин заикатул маут. Бардык жандар өлүм даамын татышат. Кыямат күнү сыйлыктарыңарды толугу менен аласыңар. Ким оттон алыстатылса жана бейишке киритилсе, шексиз жеңишке жетиптир. Дүйнө жашоосу болсо, жалган нерседен башка нерсе эмес. Бул жердеги Али Имран сүрөсү 185-аятында Аллах субхана ва таала бизге толук жана түбөңгүс сыйлыкты кыямат күнү алышыбыздын кабарын берип жатат. Бул деген акыркы кемчиликсиз эсеп. Толук сыйлык же азап акырет күнү берилет. Башкача айтканда, сизге сыйлык белгиленген болсо, ошодон бир бөлүгүн сиз бул дүйнөдө аласыз. Дагы бир бөлүгүн кабырда жана акыркы түбөңгүс сыйлык белекти болсо, кыямат күнү аласыз. Дал ошондой, эгер сизге кылган күнөөлөрүңүз себебинен азап белгиленген болсо, ошол азаптан бир бөлүгү сизге бул дүйнөдө берилет. Дагы бир бөлүгү кабырда, дагы бир акыркы жана түбөңгүс азап болсо, кыямат күнүндө берилет. Бирок кыяматта бериле турганы эң толугу жана эң акыркысы болот. Сыйлыкка татыктуу болсоңуз, кемчиликсиз сыйлыкты. Эгер жазага татыктуу болсоңуз, толук жазаны акыретте аласыз. Риас тарабынан берилген суроого кайта турган болсок, кабырда азапталган киши акыреттен кутулуп калабы? Эгер акыретте дагы азапталса, анда адилетсиздик болуп калбайбы? Же кабырда азапталбаган киши акырет азабына туш болобу? Бул туура эмес болуп калбайбы? Суроо эгер сиз жана мага окшогон жөнөкөй инсандардын өкүм чыгарышы жөнүндө болгондо түшүнсө болот эле. Башкача айтканда, жөнөкөй адам өкүмдөн адашуусу, адилетсиздик кылышы мүмкүн. Бирок бир тууганыбыз Риас унутуп койгон акыйкат ушунда. Аллах субхана ва таала кайып илиминен кабарлуу зат. Эмне, сиз Аллах таала кайсы бир адам кандай сыйлыкка татыктуу экенин, же кайсы бир киши кандай жазага ылайык экенин билбейт деп ойлойсузбу? Сиз жана мен сыяктуу жөнөкөй адамдар муну биле албайбыз. Сиз жана мен сыяктуу жөнөкөй адамдар асыл абалды билбей туруп өкүм чыгарууда адашуубуз мүмкүн. Бирок Аллах таала Малики яумиддин,
кыямат күндүн падышасы, ал зат кайып илимин ээси. Ал зат ар бир нерсенин учу кыйрына чейин кабарлуу. Аллах Таала кайсы бир адам кандай сыйлыкка ылайык экенин да, кайсы адам кандай жазага ылайык экенин да өтө жакшы билүүчү зат. Кала берсе сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам капыр адам эмне жакшылык кылган болсо, анын сыйлыгы ушул дүйнөдө берилүүсүн, акыретте болсо эч кандай үлүшү болбоорун айткан. Жазага келе турган болсок, анын бир бөлүгү ушул дүйнөдө, бир бөлүгү кабырда, калганы болсо акыретте берилет. Момундарга болсо жаза же сыйлыктын бир бөлүгү ушул дүйнөдө, бир бөлүгү кабырда, калганы болсо акыретте берилет. Демек Аллах субхана ва таала кайып илимине ээлик кылат. Аллах Таала маалым бир киши 50 даражада жазаланууга ылайык экенин билет. Ал зат кааласа 10 даражасын ушул дүйнөдө, дагы 20сын кабырда, калган 20сын акыретте берет. Ошондуктан киши 10 даража жазага ылайык болсо, Аллах ага кабырда 20 даражадагы жазаны бербейт. Аллах кайып илиминен кабардар болгон улуу адилет ээси. Сиз жана мен сыяктуу илими чегараланган инсандар өкүм чыгарууда ката кылабыз. Ошондой экен суроо жөнөкөй инсандын өкүм чыгаруусу жөнүндө болгондо маанилүү болот эле. Бирок бул сурооңуз Аллах субхана ва таалага ылайыктуу эмес. Себеби Аллах Таала кайып илиминен кабардар. Ал зат кайсы инсан кандай жазага ылайык экенин да, кайсы инсан кандай сыйлыкка ылайык экенин да өтө жакшы билет. Аллах жаза же сыйлыкты ар бир пендесине толугу менен берет. Ошон үчүн дагы Кур'ан-ы Каримде кыямат күнү эч ким Аллахтын адилеттүүлүгүнөн нааразы болбостугу айтылган. Мусулман да, динсиз да, капыр болсо дагы, керек болсо тозокко ыргытыла турган адам дагы Аллахтын адилеттүүлүгүнөн нааразы болбойт. Дагы бир гана жолу мүмкүнчүлүк бер деп жалбарышат. Бирок эми өтө кеч деген жоопту угушат. Ошондой экен кеч болбой туруп Аллахка тообо кылайлы.